Жерди өз билемдик менен басып алууда негизинен бийлик күнөөлүү болчу, бирок маселени элге кам көрүү жолу менен чечиш керек. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Чүй облусунун Сокулук районунда жайгашкан Бишкек шаарынын Ж2 менен таанышуу маалында билдирди. Өкмөт башчынын айтымында бүгүнкү күндө негизги маселелердин бири бул курулушу 1986 башталып, бирок аягына чыга элек Ж2нин тагдыры. Андан бери көп убакыт өттү, бирок станциядагы деле ишке кире элек. Премьер-министр 1986 Ж2 куруу үчүн Сокулук районунан 136 гектар жер бөлүнгөн. 2005 27,7 гектар жер өзүн билемдик менен басып алышкан. Учурда бул территорияга 1000ден ашуун турак жай салынып калды. Өкмөт башчы баса көрсөткөндөй, энергетиктер бардык зарыл эсептөөлөрдү жүргүзүп, шаардык Ж2нин ишин жандандыруунун оптималдуу жолун табып, инвестициялык долбоордун натыйжалуу моделин сунуштоолору керек. Мухаммедкалый Абылгазиев шаар үчүн маанилүү энергетикалык объекти өнүктүрүүнүн мүмкүндүктөрүн жана терең талдоону тапшырды. Бул Бишкек шаарынын энергетикалык тутумун бекемдөө жана борбордоо жана анын айланасында экологиялык кырдаалды жакшыртуу үчүн анын потенциалын максималдуу натыйжалуу пайдаланууга багытталган. Көйгөйлүү маселелердин бири бул 86 бери башталып курулуп, кайра токтоп калган экинчи жылуулук болбору Бишкек шаарынын. Мына ошондон бери көптөгөн убакыт өттү, бирок ТЭЦ-тин да өзүнүн иштөөсү, жылуулук борбор толук иштебейт, ишке кирген эмес. Бир гана жолу жылуулук берип кайра токтогон экен. Эми муну кандай чечебиз деп азыр биз өз кеңешип атабыз. Биринчиден 1986 136 гектар жер ушул жылуулук борборуна Сокулук районунун аймагынан бөлүнүп берген экен. Андан кийин мына 2005 27 гектардан ашыгы эл өзү келип, баягы өз алдынча ээлешкен да, ээлеп, азыр мына 1000ге жакын үй, турак жай турат. Мына ушулардын да тагдырын чечишибиз керек азыр. Бул жерде биз ойлойбуз, күнөөлүү бул бийлик. Ошол убакта эгерде басып алууга, ошондой өз алдынча улуксат жок салып алууга жол бербегенде, анда бир жөн эле. Азыр болсо эми элибиз турукташып, үйлөрүн салып, өздөрүнүн оокатын кылып атат. Ошондо биз муну дагы мыйзам чегинде карашыбыз керек. Мыйзамдаштырган жагын мыйзамдаштырып, туура эмес жагын айтышыбыз керек элге, туура эмес деп. Экинчиси, жылуулук борборунун өзүнүн тагдыры. Келечекте биздин шаарыбызга, элибизге кандай кызмат кылат? Бул эми мазут менен, анан газ менен жагыла турган кошумча баягы абдан оорчулук келип атканда, ТЭЦ Бишкек шаарынын негизги жылуулук борборуна оорчулук келип атканда гана иштей турган функциясы болгон. Азыр эми ошону кайра кантип жандандырабыз, же мамлекет өзү салат, же болбосо башка бизнести тартышыбыз керек. Шаарга кызмат кыла турган жылуулук борбору кылып жасашыбыз керек. Азыр 62 гектар жери калыптыр. Ошону азыр баарын бекитип, муну мамлекеттин карамагында болот. Азыр мен тапшырма бердим. Бир нече вариантын даярдап, эл менен кеңешип, эксперттер менен кеңешип, анан жогорку кеңештеги депутаттарыбыз менен кеңешип, шаардын бийлиги менен кеңешип туруп, бул ТЭЦ-ти иштетүү жагын карашыбыз керек. Мен ойлойм, муну иштетишибиз керек. Муну кандай формада иштетебиз, аны биз чечебиз. Жылуулук борборунун эң биринчи иштете турган принцип бул экологияны бузбаган жылуулук борбору болуш керек. Газ менен, жанагындай эми Европа жакта башка бөлүнкөн мамлекеттер өзү көмүрдөн кетип атат. Бул жерде эле өзү газ менен, мазут менен иштегенге лайыкталган жер. Ошо экологияны сактап, ошо экологияны бузбагандай жылуулук борбору болуш керек деп ойлойм. Бүгүн 10 октябрда Жогорку кеңештен аркыл маселелер саатында депутат Бактыбек Турузбеков өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жападан жалгыз тик учагынын абалына токтолду. Анын айтымында аталган тик учак 2008 жылдан 2013 жылга чейин ижарага берилип жатат. 2013 жылы учуу ресурсу түгөнүп, иштен чыккан. Ал эми ижарага төлөнүп жаткан каражат дагы кайда жумшалганы белгисиз. Андыктан бул тик учактын айланасында болуп жаткан сөздөргө чекит коюуга убакыт жетти деген депутат өкмөткө маселе койду.
Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев модель Сусанна Игорянга жарандыгын алмаштырбоону суранды. Депутат моделдин Инстаграм баракчасына кат жазгандыгын Сусанна жарыялады. Маматалиев эл аралык сынактарда өлкөнү таанытып жүргөндүгү үчүн Сусанна Игорянга ыраазычылыгын билдирип, бул маалыматты өкмөткө жеткирүүнү убадалаган. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиевке жылуу сөздөр үчүн чоң рахмат. Ушундай адамдар бар экени мени кубандырат. Мени колдоп жазып жаткандарга ыраазычылыгымды айтам. Кыргыз элин Кудай колдосун. Мен туулуп өскөн жеримди эч качан унутпайм. Жарандыгымды алмаштыруу жана нааразычылык билдирүү менен өкмөттүн кайдыгерлерине көңүл бурдургум келген деп жазат Сусанна. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын аймактар аралык башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан сый акыны мыйзамсыз алган жаран колго түшүрүлдү. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Сентябрь айынын аягында Ош шаарынын тургунду мамлекеттик органдардын биринин кызматкери андан пара талап кылып жаткандыгы тууралуу арыз менен ички иштер органдарына кайрылган. Арызында шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо институтунун филиалынын бөлүм кызматкери өндүрүү объектисинин документтерин бүтүрүүгө уруксат кагазын берүү үчүн 10 000 сом акча каражатын талап кылып жаткандыгын билдирген. Аталган факт ИИМдин тергөө кызматы тарабынан жазык кодексинин 238-беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. ИИМдин тиешелүү кызматкерлеринин ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо институтунун Оштогу филиалынын жетектөөчүлүк курамынын кызматкери 10 000 сом акча каражатын алып жаткан учурда кармалды. Учурда ИИМдин тергөө кызматы тарабынан сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат. Бишкек шаарынын Курманжан Датка менен Түштүк магистраль көчөлөрүнүн кесилишинде 2 кабаттуу турак үй өрттөнүп кетти. Бул тууралуу элдик медианын кабарчысы жеринен билдирди. Анын айтымында өрт өчүрүүгө ÖKMден бир унаа келип, бирок суусу түгөнүп кетти. Өрт жалындап күйүп жатат. Алдын ала маалымат боюнча бул жеке менчик бала бакча болушу мүмкүн. Талаш шаарынын тургуну Дөөлөтказы уулу Нуржан 7 октябрда байыркы кылымдарга таандык деп болжолдонгон күмүш топчу таап алды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Нуржандын айтымында топчунун салмагы 7 грамм. Мен тазалык ишканасында иштейм. Күндөгүдөй эле ишимди аткарып жүрүп, жерден жылтырап учу көрүнгөн бир нерсени көрүп калдым. Алайын десем алынбайт. Анан ошол жерди казып алдым. Карасам топчу экен. Болгондо да бир канча мурдагы кылымга таандык. Бир сыр катылгандай. Бир жак бетинде арабча, бир жак бетинде кытайча жазуулар бар экен. Аксакалдарга алып барып көрсөтсөм, мана сатанын убагындагы топчу экен деп божомолдошууда. Салмагы 7 граммды түздү. Таза күмүш экен. Азыркы учурда кызыгып келип көрүп кетишкендер көп болууда. Топчуну сатпайм, музейге алып барып тапшырам, деди ал. Бишкек шаарында 9 августка караган түнү болгон баш аламандыкта Коопсуз шаар долбоорунун камерасын талкалаган дагы бир шектүү жигит кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Ушул жылдын 8 августунда Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө Vega Operating компания жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү арыз менен кайрылган. Анын айтымында белгисиз адамдар саат эртең мененки 4:25 чамасында 7 апрель менен Токонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан камераны талкалап качып кетишкен. Келтирилген материалдык зыян $500. Бул факт жазык кодексиндеги 266-бириде боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Издөө иштеринин жүрүшүндө шектүү катары 1996 жылы туулган жаран кармалып, ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жеткирилди. Учурда 9 августка караган түнү болгон баш аламандыкка катышкандарды издөө иштери улантылып жатат.
Бүгүн 10 октябрда Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Ош облусуна караштуу Араван районунун Төө Моюн айылдык кеңешинин депутаттары менен жолугушту. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда аталган аймакка тиешелүү инфратүзүмдүк маселелер айтылып, жергиликтүү кеңештин депутаттары жолдордун начардыгы, таза суунун жетишсиздиги тууралуу көйгөйлөрдү көтөрүштү. Мындан тышкары эл өкүлдөрү жерлерди трансформациялоону тездетүү зарылчылыгын белгилешип, аймакка атайын адистешкен тез жардам унаасы абдан керектигине токтолушту. Жолугушууга Жогорку кеңештин депутаттары Өмүрбек Бакиров, Илхом Маннанов жана тиешелүү министрликтер менен мекемелердин өкүлдөрү катышып, айтылган маселелер боюнча бардык суроолорго жооп беришти. Ал эми Дастанбек Жумабеков көйгөйлөрдү чечүү үчүн өз көзөмөлүнө, өз аймагын өнүктүрүүгө далалат кылган жигердүү депутаттарыбыздын бар экени кубандырат. Албетте баарыбыз биргелешип аракет кылуубуз кажет. Бул биздин башкы милдетибиз. Мындан арыда өз айылыңыздардын өнүгүшү үчүн эмгектене бергиле. Ал эми Жогорку кеңеш керектүү мыйзамдарды кабыл алып, айыл турмушун оңдоого зарыл болгон сунуштарды колдоону улантат, деди төрага. Смотри, у нас какая авария произошла. Бишкек шаарынын 12 кичи районунда Toyota Camry унаасынын айдоочусу майыптар арабасындагы адамды сүздү. Кырсык бүгүн 10 октябрда болгон. Айдоочу рулду башкара албай калган. Жабыркаган адам ооруканага жеткирилди. Нарында жашы жетелек өспүрүмдөр үйлөнүүгө аракет кылышкан. 2002 жылы туулган Миңбулак айылынын тургуну 9 классты бүткөн соң Бишкекке иштегени келет. Ал көп балалуу үй бүлөнүн уусу. Өзүнөн кийин 2 иниси жана 2 карындашы бар. Шаардагы тигүү цехинен өзү менен тең Кочкор районунан келген кыз менен таанышат. 17 жаштагы кыз жиги сүйлөшүп жүрүп баш кошууну чечишкен. Ата-энелери деле каршы болгон эмес. 8 октябрда 2 жаштын никеси кыйылмак. Молдо алардан жашы жетелектигин билген соң никесин кыюудан баш тартып милицияга билдирген. Укук коргоо органдары бул окуяны каттоого алып, катышуучуларга юридикалык баа бермекчи. 2 жаштын никеси кыйылган жок, бирок 17деги кыз баланын үй бүлөсүндө жашап калды, боюнда жок. Нарын шаарынын Борбордук аянтына реконструкциялоо иштеринин жүрүшүндө Турдакун Усубалиевдин эстелиги орнотулду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Учурда Турдакун Усубалиев атындагы Борбордук аянты толугу менен реконструкцияланууда. Аянтты реконструкциялоо долбоору шаардагы инфраструктуралык долбоорлордун катарында 2018 жылы иштелип чыккан. Бул иштерге 25 миллион сомдун тегерегиндеги каражат зарыл болгондуктан каражат издөө аракеттери жүргүзүлүп келген. Буга чейин мэриядан билдиришкен өкмөткө Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына карата аянтты реконструкциялоо боюнча сунуш берилип, республикалык бюджеттен 19 миллион сом бөлүнгөн. Мындан сырткары Усубалиевдин айкелин орнотууга жумшалуучу 6 миллион сомдун тегерегиндеги каражатты демөөрчү каржылап берме болгондугу кабарланган. Новосибирсктеги Жапырт Мушташтан кийин полиция Хиловский базарынын тегерегинде 200 мигрантты текшерип 30 кишини кармады. Азыр атайын кармоо жайында 11 кыргызстандык жаран отурат. Аларды өлкөдөн чыгаруу боюнча даярдык көрүлүүдө. Бул тууралуу Орусия ички иштер министрлигинин Новосибирск облустук башкы башкармалыгы билдиргенин 24 жазат. Орусиянын Новосибирск шаарында кыргызстандыктар катышкан Жапырт Мушташ 7 октябрда Хиловский базарынын жанында болгон. Мушташтын
катышуучулары травматикалык курал колдонгондуктан бир нече киши жаракат алган. Полиция 30 кишини кармап кеткен. Базарда жашылча жемиш саткан кыргызстандыктар акча опузалап жүргөн Тамерлан деген адамдын уюшкан тобуна каршы чыгышкан. Айрым маалыматтарда Тамерландын теги Өзбекстандык деп жазылып жүрөт. Жапырт мушташка байланыштуу полиция бейбаштык жана опузалоо беренелери менен кылмыш ишин козгогон. 5 кишиге медициналык жардам көрсөтүлгөн, алардын 2 ооруканага жаткырылган. Кыргызстандык спортчу Нурбек Тойчубаев патриатлон боюнча дүйнө кубогунун 9-орунду ээледи. Турнир Туркиянын Аланья шаарында 6 октябрь күнү өттү. Тойчубаев сууда сүзүүдө 1,5 километр, велосипедде 40 километр жана чуркоодо 10 километр аралыкты 1 саат 13 мүнөт 57 секундта багындырган. Анын жыйынтыгы менен 9-орунга жазылды. Буга чейин Нурбек Тойчубаев Кыргызстандын спорт чебери наамын да алган болчу. Кыргызстандык Бердыгул Караев күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Турнир Грузиянын Тбилиси шаарында өтүп жатат. Караев 55-59 жаштагылар арасында күч сынады. Ал Венгриянын жана Ирандын спортчулары менен беттешип жеңишке жеткен. Ал эми финалда Германиянын өкүлүнөн утулуп калды. Чемпионаттын жыйынтыгы менен Караев 2-орунга жазылып, күмүш медалдын ээси болду. Ошондой эле аталган турнирге 40-44 жаштагылар арасында Тазабек Икрамов катышты. Ал 3-орунга ээ болуп, коло медаль тагынды. Ал эми бүгүн 10 октябрда 35-39 жаштагылар арасында беттеш өтөт. Ага кыргызстандык 2 спортчу катышат.